Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы бардык тугарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Кезекте жаңылыктардан чыгарылышы. Аны менен мен Сезим Ажураева тааныштырам. Бишкекте жоголгон кыз Баткенден табылды. Облустук милициянын маалыматына караганда, Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн 22 март күнү 16 жаштагы өспүрүм кыз даянсыз жоголгону боюнча маалымат тараткан. Буга байланыштуу издөө иштери жүргөн. Жыйынтыгында издөөдөгү өспүрүм 25 март күнү Баткен шаарынан аныкталып, табылып, Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө кабарлама берилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Баткенде 3 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда, өрт кырсыгынын бири Кадамжай районунун Актилек айылында сарай өрттөнгөн. Жерине өрт өчүргүчүлөр тартылып, өрт толугу менен өчүрүлгөн. Өрттүн жалпы аянты 126 чарчы метрди түзгөн. Ал эми дагы бир өрт Лейлек районуна караштуу Разаков шаарындагы дүкөндө чыккан. Учурда өрттүн чыгуу себеби такталууда. Дагы бир өрт кырсыгы Баткендеги Ийне сайчу жерде катталган. Белгилей кетсек, сутка ичинде өлкө аймагында 12 өрт кырсыгы катталган. Кыргызстанда мугалимдердин айлык акысы 120 000 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Мектептерде жакшы окуткан мугалимдер 120 000 сомго чейин айлык алышы мүмкүн. Бул үчүн быйыл сентябрдан тарта жалпы мугалимдердин билим деңгээлин аныктоо үчүн республикалык тестирөө өтөрүн билим берүү министри билдирди. Ошондо жогорку окуу жайлардын рейтинги чыгат. Кандай окутуп жатканы, кайсы жерде кемчилик болгону аныкталат. Ошого жараша мугалимдердин муктаждыгы чыгат да, биз аларга дүйнөлүк онлайн курстарды беребиз. Экинчиден, окуучулардын билим деңгээлине жараша эмгек акы төлөй баштайбыз. Базалык эмгек акы кала берет. Мисалы 20 000 сом болсо, мугалим жакшы натыйжа берсе, 120 000 сомго чейин айлык ала берет. Бул билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө дем берет, деди Догдуркүл Кендирбаева. 26 мартка алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки эфир алкамандашканча саламыңыз түз болсун. Салам радиосунда жаңылыктар.